Оштогу жумушун таштап Бишкекке келип, Бишкектен мен үчүн үй сатып алып берип, мен менен чогуу жашап калган да. Апам жанымда болсо деле, мен өзүмдүн Кыргызстаныма келип, өзүмдүн эмгегимди Кыргызстанга сиңиргим келди. Анан көпчүлүк эл бул кыз Японияга кетти беле деп мындай билбегендер да бар чыгар көрчүлөрдүн арасынан. Бүт нерсе таптаза, жапжашыл. Анан кийин Кыргызстанга келсек, бардыгы боп-боз. Чаң. Бардык тармакты көрүптүрсүз. Турмуш жолун качан көрөйүн деп атасыз? Чындыгында күткөн эмесмин. Эгерде сиз япон тилин үйрөнүп баштасаңыз, биз абдан бактылуу болмок элек. Анан апам күлүп атпайбы мен келгендечи? Эмне баткакты көрүп таң калып атасыңбы деп. А мен айтып койдум, бирок бул биздин баткакты. Алар эмне үчүн япондор чыгармачыл адамдарга мындай мамиле кылышат? Япониядан келерим менен эле Кыргызстан мени ушундай наам менен тосуп алды. Кандай болсо дагы мен абдан сүйүндүм өзүмдүн Кыргызстаныма келгениме. Барыңыздарга салам достор. Мен алдымда ушундай күбөлүк турат. Ал эми бул күбөлүктү алыш үчүн көптөгөн мээнеттер кетет, көптөгөн бир аракеттер керек десем болот. Мына ошол аракеттерди кылып, жакында эле биз кыргыз элибизге бир жакшы жаңылык алып келген. Бизде маектешибиз, коногубуз Нурчолпон айым. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрүүчүлөр жана Жылыс Тайм программасы. Кандай ден соолуктарыңыз жакшы? Рахмат, абдан жакшы. Өзүңүздөр? Чоң рахмат. Алгач эле куттуктап кетейин. Жакында эле маданияттын мыкты кызматкери төш белгисин алдыңыз. Алдым. Куттуктайм да бир жолу. Алгачкы сезимиңиз менен бөлүшүп кетпейсизби? Негизи буга чейин тааныштырып келгенде жөн эле Ырчы айым ушундай деп тааныштырса, ал эми азыр мыкты кызматкери деп өзгөчө кошуп тааныштырган кандай экен сизге? Аябай өзгөчө экен, чындыгында күткөн эмесмин. Келерим менен Япониядан келерим менен эле Кыргызстан мени ушундай наам менен тосуп алды. Кыргыз элим мени абдан кубаттап, колдоп, туура бердиңер, туура алдыңар. Наам өзүнүн ээсин таапtыр деп жакшы сөздөрүн айтышты. Мен үчүн бул абдан чоң кубаныч жана чоң, кандай десем, чоң ийгиликтин белгиси. Анткени бул наамды алыш үчүн мен бул чөйрөдө сахнада 10 жылдан бери ырдап жүрөмүн. 2014-жылы биринчи жолу опера балет театрынын сахнасына чыкканмын. YouTube'га элдик таланттар аттуу проектине катышканмын. Ошондон бери ырдап келе жатам. Андан кийин композитордук кесипке дагы окуп, ал жактан дагы өзүмдүн чыгармачылыгымды улантуудамын. Ошого мен бул наамды алыш үчүн чындыгында эле көп эмгек кетирдим. Канча уйкусуз күндөр дебейсизби? Негизи чыгармачыл адамда түндө иштейт эмеспи? Анан көпчүлүк эл бул кыз Японияга кетти беле деп мындай билбегендер да бар чыгар көрүүчүлөрдүн арасынан. Анан ал жака кетишиңиздин бир чоң себеби эмне болду? 2022-жылы мен консерваторияны композитордук кесип боюнча аяктадым. Толугу менен эсептегенде менде азыр 18 жылдык музыкалык профессионалдуу билимим бар. Ошондо консерваторияда окуп жатканда эле мен өзүмдүн күндөлүгүмө жазып койгом. Консерваторияны бүткөндөн кийин мен агайым Муратбек Бигалиев сымал чет өлкөдө, өнүккөн өлкөдө стажировкага чыгып келейин деп. Менин агайым Европага чыгып келген да стажировкага. Мен да ошентип тилегимди жазып койгон элем. 5-курсту, эң акыркы курсту окуп атканда ошол тилегимди күндөлүгүмө жазгандан кийин 2-3 айдан кийин мага Япониядан кат келди. Кыргыздын Япониядагы посольствосы элчилиги аркылуу япониялык Отоги Коубоу деген компаниясы кат жөнөтүптүр. Урматтуу Нурчолпон, сиздин чыгармачылыгыңыздын артынан биз 3 жылдан бери карап жүрөбүз. Сиздин чыгармачылыгыңыз биздин Япон элине керек деп ойлойбуз. Бизге келип кандай десем, өзүңүздүн чыгармачылыгыңызды көрсөтүп кетишиңизди суранабыз деп жазышкан. Анан кийин алар менен сүйлөшүп жатып, мен аларга айткам, мен бул чыгармачылыгыма абдан чоң салымын кошкон бул менин апакем. Биз башында Ош шаарында жашайт болчубуз да. Анан апам менин ошо жөндөмүмдү байкап калып, сен кызым музыкант болчу адам экенсиң. Окууңду 9-классты бүткөндөн кийин Бишкек шаарына барып, Күрүнкеев атындагы музыкалык училищеге тапшырып көр.
деп апам сунуштагандан кийин мен 15 жашымда Бишкек шаарына келип, Күрүнкеев атындагы музыкалык училищеге тапшырып, апам анан мени Бишкекке келип, туугандардын үйүндө жашап, кыйналбасын, өксүбөсүн деп, Оштогу жумушун таштап, Бишкекке келип, Бишкектен мен үчүн үй сатып алып берип, мен менен чогуу жашап калган да. Мен үчүн апам чоң иштерге барган да, мен жакшы окуп калышым үчүнчү, мен музыкант болушум үчүн. Ошого япониялык компанияга мен жазгам. Мен абдан кубанычта болот элем, эгерде мен Япониядагы тажрыйбамды, концерттеримди биринчи кезекте апам көрүп калса деп жазсам, ал жактагы адамдар туура деп ойлойбуз, анда эмесе Японияда апаңыздар экөөңүздөрдү тең кошо күтүп алабыз деп, ошентип экөөбүзгө тең анан виза даярдап беришкен. Анан 2022 жылы мен дипломдук жумушум катары опера Айтентек деген операмды жазгам. Ошол операмды сентябрда койгондон кийин 2 жумадан кийин Японияга апам экөөбүз учуп кеткенбиз. Билишибиз боюнча Кыргызстандагы ушу айымдардын арасынан жалгыз гана сиз композитор болдуңуз десем жаңылышпайм. Жок, Адаштым. опера жазган. Опера жазган. Экөөнүн айырмасы чоң. Жөнүндө композитор айымдарыбыз бизде көп, мисалы Жылдыз Малдыбаева, Каникей Иралиева деген. Ал эми опера жазган композитор айымдардын ичинен, кыздардын ичинен жалгыз гана мен. Эң биринчиси менмин да. Мындан кийин мен ишенем, опера, симфония жазган кыз композиторлор көбөйөт деп. Сон. Анан мисалы Японияга бардыңыз, ал жактагы ошол маданият чөйрөсүн көрдүңүз. Анан бул жака келгенден кийин бир өзгөчө сезимдер болуп атса керек, салыштырып, ал жакта башкача болчу, бул жакта башкача болчу деп. Ооба, албетте. Мен ошо эң биринчи кезекте өнүккөн өлкөдө маданият чөйрөсү, чыгармачылык чөйрөсү кандай иштейт экен, аларга кандай мамиле болот экен, ошол нерсесин көргүм келди. Байкаган жерим айырмачылыгы, биз апам экөөбүз бардык. Апам экөөбүзгө ошо компания бизди эч нерсеге муктаж болбосун деп, менин чыгармачылыгыма эч нерсе тоскоолдук болбосун деп, апам экөөбүзгө 4 бөлмөлүү үй даярдап беришкен. Ичинде апамдын бөлмөсү бөлөк, меники бөлөк, студиям бөлөк, ичинде бардык нерсеси бар. Андан сырткары бизди жөө бастырбай, бүт жака өздөрү алып барып, бизге атайын водитель, айдоочу жалдап беришкен. Ошол айдоочубуз эле биз менен кошо магазиндерге, башка жактарга барып, бизди оор көтөрбөсүн деп, пакеттерибизди өзү көтөрүп алып, ушинтип бизди мындай көзүнүн карегиндей эле карашты да, ошо 2 жыл боючу. Ошондой мамилени көрүп, булар демек чыгармачыл адамдарды ушундай деңгээлде сыйлашат турбайбы деп, мен үчүн мындай аябай жакшы чоң ачылыш болду да. Бизде дагы чыгармачыл адамдарга ушундай мамиле кылууга жеткиришибиз керек экен деген ой келди. Алар эмне үчүн япондор чыгармачыл адамдарга мындай мамиле кылышат? Биринчи кезекте алар билишет экен, элдин, улуттун атагын бай адам эмес, политик эмес, биринчи кезекте ошол маданият адамдары чыгарат экен деген билишет экен. Ошон үчүн алар өзгөчө сыйлашат экен да. Экинчи жактан дал ушул маданият адамдары, искусство адамдары элдерди улутуна карабай, динине карабай, жашына карабай бириктире алат деген ишеними бар экен. Силер ошо адамдарды, мамлекеттерди, улуттарды бириктирүүчү адамсыңар деп, ошол үчүн дагы ушундай сыйлашат экен да. Мени дагы эмне үчүн чакырып калышты? 3 жылдан бери чыгармачылыгымды карап жүрүшкөн экен да. Андан кийин ошо 2022 жылы тиги кандай десем, чет өлкөдө болгон Россия менен Украинанын окуясы болгондо мен жан дүйнөм ошол нерсеге чыдабай, нам нужен мир, бизге тынчтык керек деген аттуу чыгарманы жазганмын да. Бул менин жан дүйнөмдүн кыйкырыгы болчу да.
ошол чыгармамды жазгандан кийин тиги япондордун компаниясы ушул кыз бизге сөз керек экен, ушул адамдын чыгармачылыгы бизге дагы керек экен деп чакырып калышты да. Түшүнүктүү. Мага кызык болуп кетти. Ал жакта жүрүп эмнелерди кылдыңыз? Аларга кандай кызмат көрсөттүңүз? Толугу менен айтканда бир 40 чакты иш-чараларына катыштым. Алардын ичинде бир жолу 2 сааттык өзүмдүн жеке концертимди бердим. Хиросима деген шаарынын. Кыргыздарга? Жок. Япония элинде Ооба. бар. Хиросима шаарынын чоң концерттик залында. Андан сырткары 2-3 жолу радиосуна катышып бердим. Токиого барып биздин кыргыз элчилигинин концертине катышып бердим. Элчилигибиздин да мындайча айтканда көңүлүн алып коюп. Андан сырткары ошол сыяктуу концерттерге, иш-чараларга катышып жүрдүм. Ырларды чыгарып аттым жаңы. Ошол жакта, түшүнүктүү. Анан мисалы Япония өлкөсүнүн 40 ашык баягы иш-чараларына катыштым дедиңиз. Ал жактагы ошол тилде ырдап же кыргыздын ырларына жаңырттыңызбы өзүңүздү? Эң кызыгы алар мага тил боюнча эч кандай чектөө коюшкан жок. Мен япон тилин эч качан үйрөнгөн эмесмин да ошол учурдачы. Алар мени япон тилин билбесем деле чакырышкан. Болгону гана англис тилин билчүмүн. Ошо өзүмдүн компаниямдын адамдары менен англис тилинде эле баарлашып аттык. Бирок япондордун ушунчалык өзгөчөлүгү, алардын кичпейилдиги жана адамгерчиликтүүлүгү да. Алар ушул нерсени кыл, ушуну кылышың керек, бул сенин милдетиң деп айтпайт экен да, жумуш боюнчачы. Биз мисалы жумушка келгенде мону кылып кой деп коебуз го, жөн элечи кызматчыңа. Алар антпайт экен. Алар мага мынтип айтышты да: сиз эгерде япон тилин үйрөнсөңүз, сиздин жумушуңуз мындан дагы жеңилирээк болмок эле деп ушинтип акырында айтып келе жатышты да. Кийинчерээк мен эгерде япон тили менен машыкпай жаткан болсом, аны байкап калышып, эгерде сиз япон тилин үйрөнүп баштасаңыз, биз абдан бактылуу болмок элек. Ушундай өтө кичпейилдик менен сылык сыпа сөздөр менен айтып жеткиришет экен да. Аны ошентип айтса өзүң эле уялып, анан кийин үйрөнүп баштайт экенсиң. Ошо 1,5-2 жылдын ичинде япон тили 5 татаалдыкка бөлүнөт экен. Ошо биринчи уровеньдин биринчи башталгычын Японияда экзамен тапшырып алып койдум. Биринчисин алдыңыз. Бул эми базовый болсо керек. Ооба, базасы сүйлөшүү. Анан Япониядан келгенден кийин эле Кыргызстанга түштүңүз. Көп мурда мынчалык көп жүрбөсүңүз керек чет элде. Ооба, чет өлкөлөргө чыгып жүрчүмүн, бирок мындай көп убакытка биринчи жолу барып келдим. Кыргызстанга келгенде эле кандай сезим болду? Каяка түшкөндөр болдуңуз? Япония жеринин керемети ошол экен, деңиздин жанында да. Анан кийин алардын тоолору жалаң эле джунгли менен капталган экен да, чытырман токой да. Ал токойлор кышы дагы, жайы дагы жапжашыл бойдон кала берет экен да. Кар жаса деле жапжашыл бойдон кала берет экен. Ушул нерсеси аябай өзгөчө жана кооз экен да. Терезеңди ачсаң, айлана чөйрө бүт жапжашыл. Анан биз Хиросима деген префектурасында жашадык. Ал жер дагы өтө мындай гүлдөгөн жер экен да. Таптаза, аба ырайы, бүт нерсе таптаза, жапжашыл. Анан кийин Кыргызстанга келсек, бардыгы боп-боз. Чаң. Бул чаңдыгы адамдар тазалабайт дегенден эмес. Японияда чаң жок экен да, өзүнөн өзүнчө элечи. Көчөдө бассаң деле бут кийимиң кирип болбойт экен. Машинада адамдар айлап деле айдап жүрө беришет экен, кирип болбойт экен да. Чаң болбойт экен, чаң жок экен. Анан экинчиден япондор өздөрү мындай таштандыны эшикке сыртка ташташпайт экен да. Ошон үчүн да таптаза болот экен. Бизде ошо кыш учурунда бүт нерсе боз болуп калат. Анан апам күлүп атпайбы мен келгендечи, эмне баткакты көрүп таң калып атасыңбы деп. Мен айтып койдум, бирок бул биздин баткакты. Баткакты эле чоңойгонбуз деп да. Өзүбүздүн баткагыбыз да. Ошого
Кандай болсо дагы мен абдан сүйүндүм өзүмдүн Кыргызстаныма келгениме. Биздики кышында эле ушундай боз болбосо, жазында, жайында албетте биздин жаратылышка жетер жери жок. Туура. Анан биздин чыгармачылыктагы 2 жылдын ичинде кандай өзгөрүүлөр байкадыңыз? Кыргызстандагы маданият жагынан болсун, балким бир аз өнүктүк. Биринчи келгенде эле байкаган нерсем аябай көп жаңы таланттуу ырчылар, блогерлер көбөйүптүр. Мага эң кызыктуу болгону ушу блогерлик жагыбыз аябай өнүгүптүр да. Аябай актуалдуу темаларды көтөрүп чыккан блогерлерибиз көбөйүптүр. Кыздардын укуктарын коргой турган ошондой темаларды көтөрүп чыккан блогерлер көбөйүптүр. Ошого жарашыктуу туура келген закондор дагы мыйзамдар дагы кабыл алыныптыр. Ошол нерсеге мен абдан көрүп кубандым. Андан сырткары кандай чыгармачылык жат ошо жеңил желпиликтен дагы өйдөрөөк бололу, мындай олуттуу маселелерди дагы алып чыгалы деп ошол жака дагы көбүрөөк көңүл буруп башташыптыр. Мурда кандай десем, ушуларды эле байкадым окшойт азырынча. Азыр эсиме келгендери ушулар экен. Эмне себептерин мындай олуттуу, мисалы, маданиятыбыз өнүгүп баштады айтайын бир четин. Сиз кеткенден кийин фонограмма тыюу салынды окшойт бизде. Көз карашыңыз кандай негизи бул нерсеге? Эң туура. Эң туура, анткени чындыгында эле өзүнүн ишин билген адам ушул кесип аркылуу нан тапканы туура деп ойлойм. Сонун. Анан биз Кыргызстандагы азыркы чыгып келе жаткан ырчыларга, жаштарга кандай бир кеңешиңиз берет элеңиз? Эң биринчи кеңеш Бул эми маданияттын мыкты кызматкерин алган айымдан сурап калбасак болбос. Кандай жетсек болот? Кандай менет кылыш керек? Биринчи кезекте өзүңөргө ишенгиле. Бизде мисалы Кыргызстанда эскиден калган ушундай тарбиябызда бар нерсе, бизде мындай басынканды жакшы көрөбүз да, жаш баланычы аракет кылып атса, жок сеники андай деле эмес, үнүң жок, анча деле эмес деп. Мен деле апам жаңырдап баштаганда сен үнүң жок дечү да. Бирок ошого карабай мен өзүмө ишенгеним үчүн мен кесимди тереңдете бергем, билимимди тереңдете бергем, акыры анан кийин апамды дагы ишендире алгам да, үнүм бар экендигинечи. Ошон үчүн биринчи кезекте өзүңөргө ишенгиле. Экинчи кезекте бир эле тармак менен өзүңөрдү чектебегиле. Мен ушул күнгө ушул күндүн ийгиликтерине кантип жетиштим. Бир эле учурда окууну да мыкты окудум. Менин бүт дипломдорум кызыл диплом. Ошол эле учурда ырдап эле окуу менен калып кетпестен ютубка дагы ырларымды чыгарып жаттым. Азыркы күндө ютубумда 200дөн ашык автордук жана кавер аткарууларым бар. Бул мен үчүн чоң эмгек. Жөн эле ырдап дагы ушул мага жетишет деп кала бербестен композитордук кесипти дагы үйрөнүп, ал жактан дагы өзүмдү сынап, опера жазууга дагы жетиштим. Ошол эле сыяктуу силер дагы бир эле жакты менен чектелбестен ар тараптан өзүңөрдүн жөндөмүңөрдү сынап көрө беришиңер керек да. Анан опера жазып да чектелип калбастан ошол нерсени элге жеткиргенди билиш керек да. Эгерде сен жөн эле ырдап эле үйүңдө камалып отура берсең, сен жөнүндө ким билсин сенин талантың жөнүндө. Ошол нерсени элге жеткириш үчүн блогерлик жакты дагы кесипти аркалаш керек. Ошондо анан кийин бүт тараптан телегейиңтип келишкен белгилүү адам болсоң керек деп ойлойм. Эми бүт тарапты эле алып турсуз, бүт тарапты кылып көрүп турсуз. Анан дагы эмнени максат кылып атасыз, дагы эмнени көрөйүн деп атасыз? Азыр Кыргызстанга жаңы эле келдим. Биринчи кезекте ошол операмды кайрадан иштеп чыгып, дагы сахнага коюуну каалайм. Анткени ал операмда биздин орчундуу тема көтөрүлгөн. Ал миграция темасы. Айтентек операмда ошо айтентек кыз, ал мигрант үй бүлөнүн кызы, ата-энеси Москвага кетишет акча табуу үчүн. Ал эми кыз болсо
туугандарынын колунда калат да, ар кандай абалдарга кабыл алат. Анан кийин ал туугандары ага жакшы мамиле жасайын десе дагы ал баары бир ата эненин мээримине, сүйүүсүнө эч качан жетпейт да. Ошого бала кантсе да өксүгөн бир арманы менен чоңойот да. Негизи сиздин чыгармачылыгыңызда ушундай тагдырды чагылдырган чыгармаңыз бар да. Азыркы убакта мисалы психологдор аябай зар болуп турабыз. Акыркы күндөрү сиз дагы ошол тармакта элдерге көп жардам берип, айымдардын укугун коргоп келатасыз. Анан негизи азыркы учурда айымдардын укугу кандай деп ойлойсуз? Жылыштар жакшы жакка болуп жатат деп ойлойм. Мына ошо өзүнүн укугу үчүн күрөшкөнгө тайманбаган эр жүрөк кыздардын, аялдардын арты менен мына биздин укук корголуп, биз ушундай билим алып, өзүбүздү көрсөтүп, бактылуу жашап келе жатабыз. Мына ар бир кыз эгерде кандайдыр бир кырдаалга туш болуп калса, мен ушундай эле болдум деп унчукпай кала бербестен, эртеңки күнү бул адам башка кыздарга зыянын тийгизбесин деп өзүнүн укугун коргогончо башка кыздардын дагы укугун коргоп кетиш керек деп ойлойм. Биз бул нерсеге кайдыгер карабашыбыз керек. Өзүбүздүн укугубуздун тебеленүүсүнө кайдыгер карабашыбыз керек. Демек бири-бирибиздин укугун коргоого жардам беришибиз керек деген тыянак чыгат, Анан биздеги азыркы учурдагы телевидение жактан же болбосо башка бир тармактардан ырчыларды дегеле көрбөй калдык да. Же бул классикага таргалабы, же болбосо социал тармактардын өнүгүүсү менен, мисалы сизди чакыра турган болсок телевиденияга, эртең менен турушум кыйын, же ушундай деп калдыңыз да. Мурда болсо ырчыларыбыз жан талашып, мен барайынчы, качан чакырасыздар деп турчу эле. Азыркы ошонун бир себебин айтып берип коюңузчу. Мурдагыны билбейм, мен дайыма эле мен үчүн эртең менен эрте туруп бир жака баруу оор жумуш. Анткени мен түндүн адаммын да, түндөсү мага ошо жараткан илхом берет. Мен ал илхом менен чыгармаларды жазам, ырларды жазам, опера жазам. Анан кийин эртең менен негизи эле эрте турган күндө дагы үнүң ачыла элек болот. Ырдасаң үнүң жакшы чыкпайт. Өзүң дагы анчалык энергияга толуп турган кезиң эмес болот да. Түштөн кийин анан барып энергияга толуп кетесиң да. Көп эле чыгармачыл адамдарда графиги ушундай болоруна күбө болдум. Бул жакта мамаңыз менен турасызбы азыр, апаңыз менен? Чогуу. Кадр сыртында сүйлөшүп калдык. Апам 1 жылдан кийин эле Кыргызстанга келе берди депчи. Эмне себеп болду? Көнгөн жокпу? Япониянын ушулдагы бир айырмачылыгын айтайын. Ал канчалык өнүккөн өлкө болсо дагы, албетте өзүнүн дагы бир минустары болот экен. Ошол чоң минусу адамдар аябай жалгыздыкка көнгөн адамдар экен. Жалгыз жүрүшөт экен. Көчөдө эч ким менен таанышпайт, кафелерде эч ким менен таанышпайт. Тааныш үчүн атайын гана социалдык тармактар, приложениялар бар экен. Ошо менен гана таанышпаса, жөнөкөй жашоодо коллегаларың менен гана сүйлөшөт экенсиң да. Япондор өздөрү деле ушул жалгыздыктын айынан кыйналгандары көп эле болот экен. Мен досторду таап алдым ал жактан анча-мынча. Ошолордон сурап жаттым да, бир туугандарыңар менен канчада бир сүйлөшүп турасыңар десем, жумуш чыгып калса жылына 1-2 жолу, болбосо жок дейт. Бир туугандар менен? Ооба, бир туугандар менен. Ата-энеңер менен канча сүйлөшөсүңөр десе, ашып кетсе айына 1 жолу, болбосо жок дейт. Анан кийин ошондой жалгыздыкка көнгөн элге биз апам экөөбүз барып алып, биз кыргыздар аябай адамга жакын, аябай бири-бирибизге боор ооруган эл эмеспизби? Биз таптакыр өзүбүзчө эле жалгыз калдык да, анын үстүнөн тилди дагы билбесек башындачы. Анан апам аябай ошол нерседен кыйналып кетти, неберелерин сагынды, кыздарын, балдарын сагынды. Анан кийин кой кызым, мен барышым керек экен деп, анан кийин басып берди Кыргызстанга. Апам басып бергенден кийин анан мен кыйналып баштадым. Жалгыз калып өзүңүз жалгызсырап.
Мени өзү контрагым бүткөндөн кийин жумушка кал, биз менен чогуу иште деп сунуш жасашканда мен ойлонуп көрөйүнчү деп жооп бербей жаткам. Бара бара түшүндүм да мен ал жакта антип жалгыз жашай албашыма көзүм жетти. Бирок апаңыз жаныңызда болсо калмаксыз го дейм. Апам жанымда болсо деле мен өзүмдүн Кыргызстаныма келип, өзүмдүн эмгегимди Кыргызстанга сиңиргим келди. Ошон үчүн дагы кайтып келүүнү туура көрдүм. Көптөгөн жолдорду басып өттүңүз дейли, билинбейсиз. Убакыт зымыран куш экен, анан баардык тармакты көрүптүрсүз. Турмуш жолун качан көрөйүн деп атасыз? Кудай буйруган күнү деп ойлойм. Бирок планыңызда жок. Азыркы учурда планымда жок. Азыркы учурда мен чыгармачылыкка мурдагыдан дагы тереңирээк сүңгүп кирип жатам. Кыргыз элибизге бир каалоо тилектериңиз болсо айтып кетсеңиз болот көрүүчүлөрүбүзгө. Урматтуу менин Кыргызстан элим, биринчиден чоң рахмат менин келерим менен, ушундай сыйлык менен, ушундай куттуктоолор менен тосуп алганыңыздар үчүн. Жолдо такси менен барып калсам да таксисттер таанып калып, Нурчолпон эже бул сизсиз го, же Нурчолпон карындашым сен экенсиң го деп бекер деле жеткирип койгондор көп болот. Бул элимен болгон чоң бир кандай десем сыйлык да. Мен ушул нерсени өтө баалаймын. Ошого Кыргызстан элим сиздерге рахмат, бар болгонуңуздар үчүн рахмат. Мына сиздерге келдим, кызматыңыздарга даярмын. Элибизде тынчтык жана амандык болсун. Азаматсыз. Сизге да чыгармачылык ийгилик. Буйруса бул сыйлыктан дагы өтө бир чоң эл артисти деген сыйлыкка жетишиңизди насип этсин Кудай таалам. Ар дайым кыргыз элибиздин сүймөнчүлүгүн айланып жүрө бериңиз. Анан сизге эфирибизди жыйынтыктоо бир акыркы суроо. Сиз кимди сагынып жашайсыз? Мен негизи ушу психология боюнча көп изилденип түшүндүм. Жашооңдо кандай гана адам болбосун, кой бергенди билиш керек депчи. Анткени ал нерсенин айынан сагынуу, кусалык болуп, кыйналуу бул туура эмес экен да. Бул көп энергияны алып коет экен. Учуру келгенде Кудай буйруган күнү жолугасың, буйрубаса жолукпайсың деген. Ошон үчүн мен сагынуудан антип деле көп кыйналбайм. Эгерде учуру келген болсо, ошол айлана чөйрөмдөгү адамдарды кой бергенди билем. Сагынбайсыз. Кыйналбайсыз. Ошо апамды гана сагынып кыйналышым мүмкүн. Сонун азаматсыз. Чоң рахмат сизге убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңизге. Чыгармачылык ийгилик. Ар дайым бар болуңуз. Биздин Кыргызстан элибиздин сүймөнчүлүгүн айланып жүрөңүз. Чоң рахмат. Жакшы калыңыздар.